Урматтуу мусулман бир туугандар, карыз алуудагы кээ бир адамдардын жеңил санап, көңүл бурбай коюудагы кесепети жөнүндө болмокчу. Анда Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ривайет кылып айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ушу жашоосунда ушу намаз окуп аткан убакытта Аллахумма инни аузу бика минал ма'сами вал маграм деп көп дуа кылат. Анан ошондо кээ бир сахабалар сураган экен, сиз эмне себептен ушундай деп дуа кыласыз дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошонун себебин түшүндүрүп атат. Ал-маграм деген ушу араб тилинде жалпы жонунан адам баласынын мойнуна жүктөлгөн бересени айтат. Карыз, ошого окшогон карыз десе эле биз көп адамдар түшүнгөндөй акча бергендеги гана карыз түшүнбөшүбүз керек. Бересе болсо жалпы түрү. Мисалы бирөө акча аркылуу бересе болуп калат, же болсо буюм аркылуу, же болсо бир кылмыш кылып ошонун аркасынан бир жаза жүктөлүп калышы ыктымал. Ошонун баары тең эмне? Карыздын, бересенин өкүмүнө. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте аузу бика минал ма'сами вал маграм деп айтып атат. Ма'сам деп күнөө жана күнөөгө алып бара турган себептерди айтат. Мейли ошо убакытка байланган күнөө болсун, же болбосо орунга байланыштуу күнөө болсун, ошонун баарын айтат. Ал-маграм болсо жанагындай бересе карызды айтат. Анан ошондо сурап атат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир сахабалар, эмне себептен сиз көбүнчө ушул көп учурда көп дуа кыласыз, ошо карыздан мени сакта корго деп деген. Анда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кесепетин ошону айтты. Анткени карыз алган киши дейт, сүйлөсө жалган сүйлөйт, анан убада берсе убадасына турбайт дейт. Мына биздин сабак мына ушул тема тууралуу болмокчу. Албетте ар бир адам өзүнүн жашоосунда ар кандай муктаждыктарга кабыл болот. Ошонун ичинде өзүнүн үй бүлөсүнө байланыштуу же жашоосуна же жумушуна байланыштуу маселелерде кээ бир убакта карыз алганга муктаж. Бул көп эле адамдардын башынан келет. Биздин деле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам карыз алып жашоосунда ушундай учурларды өткөргөн. Бирок ошол карыз алса болот деп эле адам баласы бул нерсени жеңил санай бербеш керек. Анткени бул карыз деген ошо карыз аркылуу келген бир дүйнө же мал мүлк же акча, бул бирөөнүн акысы. Аны мусулман адам убактылуу алып, муктаждыгын бүтүрүп, анан мүмкүнчүлүгү келгенде ошол берген адамга ээсине кайра кайтарып бериш керек. Бул мындайча айтканда мойнуна жүктөлгөн аманат. Аманатка адам баласы бекем болуш керек. Ошондуктан ушул бирөөнүн мүлкү башка бирөөнүн адамдын колуна өткөндө ошонун баягы кесепети алып пайдаланып аткан адамга тийип калбаш үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскертүү максатында жана таалим берүү максатында ошондой кылып коргонуп атат, сактасын деп. Хадистин шархында көптөгөн алымдар түшүндүргөн экен. Бул жалпы жонунан карызга батып калбайын деп коргонуу, же болбосо муктажы жок эле карыздарды алып калбайын деп коргонуу, же болбосо карыз алып алып туура эмес колдонуп салбайын деп коргонууга кирет деп ушундай мааниде түшүндүрүп кетишкен. Ошондуктан ар бир адам баласы жашоосунда карыз алып атканда ушу эртеңки күнүн ойлоп туруп карыз алыш керек. Антпесе Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтып кеткендей жанагындай кыйын кесепетке дуушар болуп калат. Муну жашообузда өзүбүз эле карап көрсөк, же болбосо карызга баткан адамдар менен сүйлөшүп көрсөк, же болбосо карызга аралашып жүргөн адамдарды алар менен маектешсек муну билебиз да. Көп учурда адамдар карыз алып алышып, анан убактысы келгенде төлөбөй калганда эмне деп айтарын билбей көп адамдарга жалган сүйлөп коюшат. Анткени уялышат, же болбосо андан башка бир себеп менен эптеп эле ошол карызын доолап келген адамдан кутулуш үчүн жалган сүйлөп коет. Акчам жок болот эле, мындай кылдым эле, тигиндей кылдым эле деп. Же болбосо Пайгамбар айткандай, убада берет дагы, эртең эле бере калам, бүрсүгүнү бере калам, айлыгым түшкөндө эле бере калам, мына ушундай иш кылып аттым эле, соода кылып аттым эле, мына чогултуп атам, ушинтип эле бере калам деп убада берет дагы, убадасына турбайт. Мына ошентип адам баласы өзүн баягы ыңгайсыз акыбалга түртүп, анан күнөө иш кылып атат. Ошондуктан ар бир адам карыз аларда эмнени ойлонуш керек? Эң биринчи колунан келишинче карыз албаганга аракет кылыш керек. Өзүнүн Аллах субхана таала берген ырыскысына каниет кылып, ошону канааттанып, ошо менен жашаганга аракет кылыш керек. Ооба, кээде адам баласына муктаждык, зарылдык учурлар келет. Эгерде ошондойго кабылып калган болсо, анда эмне кылыш керек? Ошо карыз алганга ошо акыбалы ошого келип калды. Биринчиден ошо алып аткан адамдын ниети карыз алып, ошону кайра өз убагында жакшынакай кайтарып берейин деген жакшы ниет болуш керек. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухариден келген бир хадис бар, ошондо да айтат: ким элдердин мал мүлкүн, акчасын алып, анан ошону кайтарып берүү максатында алган болсо жакшы ниет менен, анда Аллах субхана таала өзү кутултат дейт, ошону кайтарып бергенге жардам берет.
эгерде аны алып жок кылуу максатында ала турган болсо, Аллах субхана таала анын өзүн жок кылат деп атат. Көрүңүздөрбү, Аллах субхана тааладан келген катуу убада. Ошондуктан бул бирөөнүн акысы өтө кыйын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде риваят кылган хадисте айтып атпайбы? Ар бир мусулмандын малы, байлыгы, жаны, абири, каны башка мусулман үчүн арам дейт. Мындайча айтканда, бирөөнүн малына, бирөөнүн абирине, байлыгына уруксаты жок, эч качан кол салган болбойт. Ошондой эле карыз деле бирөөнүн акысы. Ошондуктан карыз алып аткан адамда жанагындай жакшы ниет болуш керек, кайтарып берейин деген жакшы ниет болуш керек. Экинчиден, адам баласы ошо алып аткан учурда чын эле ошо муктажбы, ошону карап алыш керек да. Ошо зарыл болуп атабы деп. Анткени көпчүлүк адамдар айрыкча азыркы заманда, мурунку заманда мисалы көп адамдар карыз алганда ошо муктаждыгын жоюш үчүн, жакырлыктан чыгыш үчүн же бир зарыл болгон ишке жумшаш үчүн алышкан да. Мисалы үй салып алайын, кыйналып кеттим, же болбосо кийим алып алайын, же болбосо тамак ашым түгөнүп калды деген ушундай максатта алышкан. Азыркы учурда көп адамдар эмне кылат? Карызды баягы бирөөгө жетейин, же атаандашуу максатында, же болбосо дүйнөсүн көбөйтүү максатында, же болбосо бир буюму кичине эскерип калса жаңыртуу максатында, ушундай жарышуу максатында алышат да. Мунун баары тең туура эмес. Көпчүлүк адамдар, ар кандай буюмдар бар, эмеректер бар. 1-2 жыл колдонот дагы, бул эскирип кетти, же модадан калды деп туруп, ошону жаңыртам деп чыгат. Анан базарды көздөй жөнөйт. Же болбосо баягы сүткорлук менен берип аткан адамга карыз алам деп жөнөйт, банкка же ошондой компаниялар аркылуу. Ошол эле убакта сүткорго да батып атат, анан өзүн кыйынчылыкка кептеп атат. Мына ушундай учурларда адам баласы ойлонуш керек. Бул мен карыз алып алса көп адамдар ойлойт да, колуна акча тийгенде эле бунун өзүнүн менчигиндей жыргап колдоно беришет. Бул такыр туура эмес. Анын эртеңки кайтарып берет деген күнү бар. Анан өзүнүн муктаждыгына жараша ошентип алгандан кийин адам баласы анан кийинки этап ошол эки карыздан кантип кутулам деген ой менен акча чогулткан акчасын тапкан маянасын үнөмдөп жашаш керек. Мына менин мойнумда мисалы 20 000 карыз болду деп коелу. Айына мен 15 000 табам. Ошону чогултуп, айына 10 000 коротсом 5 000 сактайын деп үнөмдөп, ашык желе көп нерсеге кызыгып ала бербей, мейли тамак аш болобу, кийим кече боло бербейби, ошолордон үнөмдөп жашаш керек. Эптеп муктаждыгын жаба турган нерсесин колдонуп, калганын бирөөнүн акысынан кутулайын деген максатта чогултуш керек. Ошондо өзүнүн баягы тапкан акчасын Алла таала береке берет, анан бирөөнүн акысында да кутулат. Эгерде кимдеги мүмкүнчүлүгү болуп туруп, мисалы бирөөдөн карыз алып, береси болуп калып, анан мүмкүнчүлүгү болуп туруп ошону бербей жүрө берген болсо, убактысы келген бере турган. Бул зулумдук болуп саналат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслим деген хадисте айтат. Бул бай адамдын колунда бар адамдын ошол бирөөнүн акысын бербей чое берүү, бул зулумдук деп ачык айтканда. Көп адамдар ушуну ойлошпойт. Бирөөдөн баягы алар милдеттүү катары алып алышат дагы бербей жүрө берет. Жакшылык кылып берип койгон адамдар, кээ бир адамдар уялчок болуп сурай албайт ал адамдан барып. Кача өзү берип калар, же муктаж болуп эле жүрсө керек деп ушинтип ойлонуп кысталып жүрө беришет. Сурай албай, анан ошентип айлар, жылдар өтүп кетет. Анан кээ бир адамдар бар, ушундай догурунган адамдар бар. Ошол карыз берген адамдар келип сураса, аларды коркутат да. Эмне болуп баратасың? Кичине кое турбайсыңбы? Ушул акча элеби? Берем да эмне болуп баратасың деп кайра аларды кагып силкет да. Бул мындайча айтканда адепсиздиктин чоң белгиси. Өздөрү убагында жалдырап акча алышып, анан кайра убактысына келгенде аны бербей узартып чоюшуп, анан ошентип кайра карыз берген адамды кайра коркутушат да. Бул чоң адепсиздик. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, карызаларда мына ушундай айтылган, мындан башка айтылбаган жакшы башка адептерди сактап, өзүбүздүн муктаждыгыбызды карап, ошого жараша карыз алалы. Билесиздерби, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам исламды жаңы жайылып аткан убакытта, мусулмандардын мамилеге жаңы түптөлүп жаткан убакытта карызы бар адамдарга жаназа окубай койгон. Мына Муслимдин риваятында келет. Ошо бир адамдын жаназасына келип, бул адамдын карызы барбы дегенде, ооба бар дегенде, анда өзүңөр окугула деп окубай койгон. Бул исламдын башында өкүмү ушундай болгон. Анан кийин гана мусулмандарга баягы байлык келип, казыналар толгон кезде, анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимдин карызы болсо мен өзүмдүн мойнума алам деп, андан кийин окуй баштаган. Бул өтө баягы жоопкерчиликтүү экенин билдирип жатат. Керек болсо мына дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде риваят кылган хадисте келет. Аллах субхана тааланын жолунда күрөшкөн
душмандары менен кармашкан мужахид адамдын күнөөлөрү кечилет бардыгы, бир гана ушу карызы кечирилбейт деген да. Анткени карыз бул бирөөнүн акысы да. Ал дин үчүн Алланын жолунда күрөшкөн адамдын даражасы аябай чоң да. Ошого карабастан Аллах субхана таала анын күнөөлөрүн кечирип, бирок ушу карыз күнөөлөрүн кечирбейт. Анткени бул бирөөнүн акысы. Ошондуктан урматтуу мусулман, ушуга биз жеңил карабайлы, жакшы ниет менен алалы, зарыл, муктаж болгон убакытта гана карыз алалы. Антпесе мына азыркы учурда аябай көп болуп кетти. Өзүңүздөрдү карап көрүлө, туугандарды, жакын адамдарды, досторду, ата-энени карап көрүлө, бүт баары тең көпчүлүгү, баары деп айтпайм, көпчүлүгү ушу зарыл болбогон учурда эле карыз алып алышат. Атаандашып, жарышып, жаңыланышып, адал болгон нерселерге тойбой, ач көздөнүп алышат. Анан кийин жана кутулууга келгенде айлаларын таппай калышат. Кээ бир үй бүлөлөрдө, мисалы эркек деген башчы көстө камкор калган адам да, ошо эркек башы менен дагы ошол үй бүлөсүн иретке салбай, туура бакпай, карызга батып кеткен эркектер бар. Ар кандай көзүнө көрүнгөн, табияты сүйгөн, каалоосу каалаган нерсенин баарын ала берет. Бир күнү караса карызынын баары толуп калган болот. Жана ошондой эле күйөөсүнө баш ийбей же үй бүлөсүнө айтпай карыз бере берген аял заттар да бар. Ар кандай себептерин, кээ бирөөсү күйөөсүн теңине албаган аял заты бар. Бул эмнени түшүнбөк эле, бул мага эчтеке алып бербейт, андан көрө өзүм билип ала берейин деп, үй бүлөсүн карызга отургузуп койгондар бар. Теңине албай. Кээ бир аял заты бар, күйөөлөрүнө айтпай, банк аркылуу, сүрткорлук аркылуу жана ипотека деп, ошол аркылуу карызга батып калгандар бар. Арам жол менен. Анан айлап жылдап төлөй албай жүргөндөр бар. Мына карыз алгандардын аягы эмне менен бүтүп атат кээ бир убакыттарда. Аягы мына өлүм менен бүткөндөр бар. Карызынан кутула албай, өзүнүн жанына өздөрү кол салып, бул жашоодон өтүп кеткендер бар. Өз мамлекетинен качып башка чет мамлекетке чыгып кеткендер бар. Өзүнүн үйүнө келе албай бекитип коюшуп, ар кай жерде темселеп талаалап жүргөндөр бар. Баары тең ушу моюндарына карыз үйүп алышып. Же жеке адамдарга карыз болушкан, же болбосо азыркы убакта ачык айкын эле сүткорду жайып аткан банктар аркылуу карыз алып алышкан. Алла Тааладан коркушпай, биринчи такыба кылышпай. Андан кийин өздөрүнүн кийинки күндөрүн ойлошпай алып алышкан дагы, кийин кутулууга келгенде аркасынан соту дагы, банкы дагы чуркап, аларды кокулоп, үйлөрүнөн ажырап, мал мүлкүнөн ажыраган канча деген үй бүлө бар. Ошонун аркасынан ажырашып кеткен канча үй бүлө бар. Ошонун аркасынан жакшы тарбия ала албай калган, жашоосунда кыйналган канча деген жаш балдар, наристелер, кызы эркеги канча деген ушундай үй бүлөлөр бар. Муну айтып отурса сөз түгөнбөйт. Ушундай жаман кесепеттер бар да. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, өзүбүздү ыңгай сабалга түртпөйлү. Карыз алуудан колдон келишинче сактаналы. Алсак жанагындай муктаждык үчүн алалы, жана ошону тез төлөп бергенге аракет кылалы. Өзүбүздүн акчабызды, тапкан мал мүлкүбүздү үнөмдөйлү, элдин акысын ойлойлу, элдин акысын өзүбүздүн менчигибизде каалагандай колдоно бербейли, алардын да акысын ойлошубуз керек. Мына ушундай ниетте ар бир мусулман карыз алса дагы, берсе дагы ушундай ниетте алышып, ушундай рети менен жашаган болсо, эки тараптын тең жашоосу баягы шарият көрсөткөн ыкма менен кетет. Эгерде эки тарап тең диндин эрежесин сактанышпай, туура эмес жол менен алышкан болсо, өздөрүнүн гана зыян алып келет. Дагы ушул карыз боюнча эң зарыл маселелердин бири, бул бекем сүннөттөрдөн уже карыз алган убакытта жазып койгон жакшы, тастыктап. Анткени Алла Таала Куранда мына Бакара сүрөсүндө айтат: "О иман келтиргендер, эгерде белгилүү бир мөөнөткө аласа бересе кылсаңар, анда ошону жазгыла" деген да. Ошону жазып бышыктап коюш керек. Күбөсү менен, эки күбөсү менен, эркек болсо эки эркекти күбө кылып, же эки аял бир эркекти күбө кылып, эркек табылбай калса. Азыркы заман боюнча жанагындай мамлекеттик болобу, жеке нотариустарга барып ошого тастыктап койгон жакшы. Мейли жакын адам болсо деле, дос болсо деле, тууган болсо деле, бул эки тарапка тең жакшы. Кээде адам баласы карыз алып алып, балким унутуп калышы ыктымал, бердим деп ойлошу ыктымал. Тагдыр болуп, ошол карыз алып өтүп кеткен адамдар бар. Же алыс жерге сапар кылып, даянет чыкпай алган адамдар бар. Анан ошону карыз берген адамдар өздөрүнүн акыларын далилдей албай калышы ыктымал, тастыктай албай калышы ыктымал. Ошондуктан эң жакшысы, айрыкча көп сумма болгон учурда жакшынакай келишип, шариаттын эрежеси менен ошону тастыктап жазып койгон жакшы. Андан кийинки баягы мамилелери карыздан кийин жолуна түшөт. Эгерде бул ыкманы колдонбосок, жана көптөгөн чыр чатактар ушундайынан чыгат.
Ушул менен сабагыбыз аяктады. Аллах субхана таала бардык мусулмандардын жашоосуна жеңилдик берсин жана пайдасыз карыз алуудан сактасын. Аллахумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.